Бұл жерде дагы бир нерсе бар. Вагудду абсорокум, туура. Көздү тыю дегенде көчөдөгү намахрамды кароодон да, аял кишини кароодон да тыябыз. Ошондой эле шариатта erkek kişinin avratı Peygamber Aleyhisselam hadisinde gelir. La yanzuru racul ila avratil racul ve lel mar'a ila avratil mar'a. Erkek erkektin avratına, ayal kişinin avratına karavasın deydi. Kebirde monçoğa düşüyoruz, banyaga düşüyoruz, opşu banyaga. Al жерде ne deydi? Ayallar yok, erkekler de, erkeksin bu deydi. Bardı ele var deydi. O barboz ele kötörüp körsetip çıkıyor degen sözü mes al. Erkek kişinin avratı, tizesinin aslından kindigin aslına çeyin. Kindig avratına girmeyin. Kindigin aslından tizesinin aslına durup, tizesi avratına kiredi. Uşul жерден ушул жерге чейин аял кишилер эмес, эркек кишинин көрүшү дагы арам болуп эсептелет. Көздү тый деген учурда эркек кишинин башка эркектердин ошол тизесинин астына чейинки, киндигин астынан тизесинин астына чейинки авратын эркектин дагы авратын караба деген сөз ал жерде. Только эле аял кишинин эмес. Мончо курас башка курас, ошол учурда дагы ошол шарттарга ылайык келген мончого барабыз. Бар абагында жакшынакай мончолор. Шорта менен узунураак исламский тартипте киргизе турган мончолор бар. Ошол жерлерге келели. Общий баняга, оштогу көпчүлүк общий баняларга кирсең эми, кээ бир учурларда көрөсүң, коркосуң. Чоң-чоң аксакал, сакалы бар аксакалдар небересин эшитип келет дагы, немесин чечип өргөтүп берет дейт. Эми өзүбүз көзүбүз менен көрбөдүк, ошондой нерселерди угуп атабыз. О балаңыз, ол небереңиз, ол сиздин авратыңыз көргөн небере кандай чоңоет ал? Кандай атадан болгон, кандай тарбия болчу? Ошого жагдайларды карайлы. Бұл небереден емес, балким башка жат эркектен өзүңүздүн авратыңызды сактай билиңиз. Бұл жерде вахтаду фуружакум деген 4-чү убадада намысын сакта дегенде авратын сакта деген сөз дагы анын ичинде камтылган. Аврат дагы намыска келет, ошол жерден сактайлы сөз.